Эми ошондо адамдын жашоодогу максаты кандай болуш керек, эмне болуш керек? Мен аябай татаалдатып үйдүм окшойт да. Жөнөкөйлөтүп аракет кылайлы. Деги эле адам өзүнө өзү максат коюуга укугу барбы? Менимче адамдын укугу жок. Адамга максат коюлган. Адамдын паспорту катары биз Куранды эсептейбиз. Магазинден жөнөкөй чайнек алсаң да ичинде кагазы бар да. Кандай? Инструкциясы да. Бул чай үчүн чайнек, муну мынча градустан өткөрбөгүлө, тиги бу деген инструкциясы бар, иштетүү эрежеси бар. Бардык нерсенин. Жөн эле бир муздаткыч алсаң 4 китеп келет мындай. Туура. Бир эле муздаткычка. Эми аламдардын жаратуучусунун эң абзел көргөн жаныбары, макулугу адамдын китеби жокпу? Бар да. Жараткан жаратуучу, мындай айтканда завод, китеп берген, бул адам мындай мындай жашады. Анан ошол ар бир нерсенин максаты коюлган да. Чайнекти эмнеге чыгардык, столду эмнеге чыгардык, адамды эмнеге жараттык. Китепте айтылып атат. Мага ибадат кылуу үчүн, мага кулчулук кылуу үчүн. Демек максат коюлган адамга. Бирок бизде тилекке каршы кулчулук десе, жөрөлгөн ойлоп калдык да, ритуалды. Кечке эңкей тоңкоюп намаз окуй берүү, мынер мазол болуп, а калган жашоочу, дүйнөви жашоо, диний жашоо деп бөлүп да алдык христиандарга окшотуп. Жок, адамга бир эле жашоо берилди. 24 сааттык жашоо. Мына ошону Кудай айткандай уюштурса, ушул кулчулук болот. Ушул адам жашоодогу максаты ушул. Раббысы көрсөткөндөй жашаганы, демек өзүнүн табиятына жараша жашаганы. Мына ушул анын максаты жашоодо. Максатына жеткени ушул. Адамгерчилик деп кыргыз аябай так айткан. Адамгерчилик эмне? Мына итчилик эмне? Ит болуп жашоо. Айбанчылык эмне? Айбан болуп жашоо, айбандык. Адамгерчилик эмне? Адам болуп жашоо. Адам кантип адам болот десе, башка бир да жаныбарда жок, адамда бир сезим бар. Сезим дейбизби, туйгу дейбизби, мен билбейм. Бир адамда бир өзгөчөлүгү бар. Адамды адам кылып турган өзгөчөлүгү эмне десе, бардыгы акылы дейт. Бирок адамды адам кылган акыл эмес. Мисалы, мен деле адам менен айбандын ортосундагы өзгөчөлүгү дейбизби, айырмачылыгы, адамда мисалы акыл бар деп, мен деле мисалы ошентип ойлойм. Азыр илим далилдеп атат, кээ бир айбандарда да акыл иштеп кетиши мүмкүн экен. Акыл бул дене мүчөсү эмес да. Бул бир процесс. Куранда айтып атпайбы, акылыңарды иштетпейсиңерби, акылын иштеткендер үчүн акыл жүгүртпөйсүңөр, акыл калчабайсыңар. Демек бул бир процесс. Машинени айдабайсыңбы дегендей эле. Акылдын өзүнчө жүрүүнү бир таризи бар. Кээде акыл иштебей калат. Кээде иштейт. Мына ушул адамды өзгөчөлөгөн нерсе эмес. Адамды өзгөчөлөгөн нерсе адам катары. Адамгерчилигинде кармаган нерсе башка эч кайсы жаныбарда жок. Адам сыйынуучу зат. Ал капыр болсун, атеист болсун, ал сыйынууга муктаж, сыйынбаса тура албайт. Бирок ал өзүнүн сыйынып атканын сыйынуу деп эсептебейт. Мына Кремльди айланып атпайбызбы? Стафырла, бир кезде айланчубуз да жана. Бул нерсе топ. Жоксо өлгөндөргө бир стакан аракты коюп, үстүнөн анды коюп коет. Бул эмне? Гимн ырдоо. Бул эмне? Бул да бир улуктоо да. Гимн деген сөз улуулоо. Илгерки кудайларга ырдалган ыр болчу. Мылтык атат, залп берип. Мына ушулар жөрөлгөлөр, ошо сыйынуунун белгиси. Адам мына жөрөлгөнү көргөндө козуп кетет, сыйынгысы келип кетет. Жана мечиттегилерди көрүп, сыйынгысы келип кетти, ал да барып сыйынды. Христиандардын ичинде жашаган христиандардын чокунганын көрүп, ал да чокунгусу келип кетти. Бул эми жогорураак деңгээлде. Эми адамдын максаты эмне болду? Сиз кулдук туура болушу керек. Өзү каалаганда мен мындай кулдук кылам десең, ал деле туура эмес кулдук болушу мүмкүн да, туура эмес ибадат болушу мүмкүн. Адам туура ибадат кылса гана максатына жетет. Аны каяктан үйрөнөбүз? Анда биз издешибиз керек болду. Кимди? Бизге үйрөткөн адамды. Пайгамбарга муктаждык пайда болду. Пайгамбарлар үйрөтө алат бизди туура кулдукка. Эмнеге? Алар гана Кудайдын маалыматын алуучулар. Аларга гана Кудай айтып атат, айткын мага мындай кулдук кылсын. Айткын мен мындай затмын, мага мындай мамиле кылыштын. Менден коркуштун, же мени күтүштүн, же менден кубаныч кабар бергин деп пайгамбарларга айтып атат. Демек адамдарда пайгамбарга муктаждык пайда болду. Эмнеге? Кулдугун туура уюштуруу үчүн. Адам кулдугун туура уюштурат, жана биз айткандай, кадыржандык пайда болот, максатына жетет. Тагыраак айтканда, жаратуучусу койгон максатына жетет. Адамгерчиликке жетет.
Кадырлуу көрөрмандар, мен бул каналдын көрөрманы болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем жана ушул каналга жазылууну унутпаңыз. Айтмакчы, башкаларга дагы сунуш кылып коюңуз.